Мейірімді жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы баштайбыз. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Экранда көрүнүп тургандай, ал-мавду бүгүнкү сабагыбыз, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Бүгүнкү сабагыбыздын темасы i'rabul fi'lil madi wal amr. Бул Дурус нахвия китебинде бул тема жок. Экинчи этабында бар, экинчи бөлүгүндө. Биз бирок буну өтмөй сайын кийинки келер шактын талдоосун түшүнбөгөндөй бир абал пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү темабыз өткөн чактын жана буйрук этиштин талдануусу кантип талданат. Биз буга чейин бүт немелерди ысым кантип талданат бардыгын өттүк. Ысым чекелик түрдө, экилик түрдө жана көптүк түрдө. Эгер көптүк түр болсо, жаму музаккар салимде, жаму муаннас салимде жана жаму таксирде мына ушул абалда кантип марфу болот, кантип мансуб болот, кантип мажрур болот, мына ошолордун бардыгын өткөнбүз. Эми бүгүнкү темабыз этиш кантип талданат деген тема. Биз буга чейин айтканбыз, талданууда эки түр бар. Же талдай турган нерсебиз мабни болот, же му'раб болот. Мындайча айтканда, талданууга уруксат бар же жок. Сүйлөмдөгү өзүнүн абалы өзгөрсө дагы, марфудан мансуб абалына өзгөрсө, мансубтан мажрур абалына өзгөрсө дагы, бирок аракети өзгөрбөстөн тура берет деген маани да булчу. Мына ошол жерде биз мабни деген нерсенин ичинде бир канча түрлөрүн айтканбыз. Харф, дагы эмне дегенбиз, исмул ишара. Мына ошолордун арасында бизде эмне бар болчу? Al-fi'l al-madi, өткөн чак бардыгы мабни болот. Сүйлөмдө келгенде бир аракетке байланып тура берет. Биз ага бир аракетин өзгөртө албайбыз деп айтканбыз да. Ошол fi'l madi бар болчу ичинде жана fi'l amr, буйрук этиш дагы бар болчу. Демек бизде бир канча мабнияттардын ичинде fi'l madi дагы бар, amr дагы бар. Эми ушулардын эмне, кандай нерселерге мабни болот, кандай нерселерге мабни болот, мына ошолорду сабагыбыздын жүрүшүндө айтабыз. Al-fi'lul madi дейт бул жерде, wal amr mabniyani daimан. Өткөн чак менен буйрук этиш ар дайыма мабни абалда болот. Талдаганга, талдоодо бир аракети өзгөрбөйт. Куран, хадисте жана арабтардын эзелки немесинде, грамматикасында кандай жазылган болсо, мына ошол абалда калат дейт. Эми бул жерде айтып атат. Yubnal fi'l madi, өткөн чак мабни болот аля салас. Үч нерсеге байланып, үч нерседе абалы өзгөрбөй калат дейт. Үч нерсеге. Алардын биринчиси al-fath. Yubnal fi'l al-madi аля салас. Биринчиси al-fath, фатхага. Экинчиси ad-dam, доммага. Үчүнчүсү as-sukun, сүкүнгө. Awwalan, биринчиден биз алайлык yubnal fi'lul madi ala al-fath, фатхага мабни болот дегенин алып карап көрөйлүк. Демек, өткөн чагыбыз фатхага мабни болот төмөндөгү учурларда. Биринчи абалы. Иза кана сахихул ахир ва лам яттасил бихи дамирун. Биринчи абалы. Өткөн чак фатхага мабни болот, эң биринчи абалы, эгер акыры оорулуу тамгалардан таза болсо, ва лам яттасил бихи дамир, жана ага эч кандай бир ат атооч
кошул баса дейт. Биз ата тооч дегенди билебиз, сарфтан алганбыз. Ата тооч 14 ата тооч бар. Мына ошолордун бирөөсүнө байлам баса дейт да. Мисалы хуа дегенге мисалы. Бул жерден максат хуа деген ал жигит, ал бала деген вазындагы этиште келген болсо, мына ошол учурда не болот? Фатхага мабни болот дейт. Иза кана сахихул ахир ва лам яттасил бихи домирун дейт. Мисал, ал-мисал, мисалы катаба Хусейн. Үсөн жазды дейт. Ад-дарса. Биз буга чейин мына бол Үсөн деген аттын аракети кандай болот? Жана дарс деген сөздүн аракети кандай болот? Буга чейин алганбыз. Хусейн бул жерде фаил болот. Ад-дарс бул жерде маф'ул бихи болот, толуктооч болот. Демек, Хусейн деген бул марфааттардын ичине кирет. Неме болгон үчүн? Фаил болгон үчүн. Ал эми ад-дарс дегени маф'ул бих, баягы толуктооч, маф'ул бих болгондугу үчүн бул жерде мансубаттардын ичине кирет. Бул өткөнкү сабактарда бүт талдаганды үйрөндүк, Фаил, марфу, дагы немеле 4-5 нерсесин алганбыз. Демек, бүгүнкү талдообузда эч качан фаилге жана маф'ул бихке басым жасабайбыз. Бүгүнкү талдообуз жалаң гана этиштер болгондо дагы өткөнчак жана буйрук этиш тууралуу болот. Демек, мисал катаба дегенде мынтип эроптолот. Биринчи учурун өтүп атабыз азыр бизчи. Фе'л мадинин өткөнчактын фатхага мабни болгон учурунун эң биринчи абалын өтүп атабыз. Эң биринчи абалы эгер акыры оорлуу тамгалардан арылып таза болуп келген болсо, жана эч кандай 14 ата тооштун 14 ата тооч улашып келбесе. Мисалы, катаба дегенде таза акырында ата тооч улашпай келет. Же көмүскөдөгү сүйлөмдүн ээси улашпай келет. Бизде домирун муттасил деген нерсе бар да. Мына ошол улашпай келет. Хуа деген учурда гана да, бирок бул эми экилик түрдө алып көрөлүчү. Катаба дегенде экилик түрү эмне болот? Ал эки бала жазды. Катаба деп созулат да. Катаба деп созулганда ба тамгасына алиф кошулганда биз буга домирун муттасил көмүскөдөгү келип кошулуп атат дагы, ал жерде дагы абал өзгөрүп атат да. Бирок биздин бул биринчи абалыбыз, эгер эч кандай бир немеге улашпаса, эч кандай бир ата тоочко улашпай таза келсе, жана бизде сахихул ахир болсо, аягы оорлуу тамгалардан таза болсо. Эми оорлуу тамгалар деген эмне? Ушуга катуу көңүл бөлөбүз. Араб тилинде 3 тамга бар. 3 тамга оорлуу тамгалар деп аталат. Мындайча айтканда, ошол 3 тамга илешкен сөз оорлуу тамгалар илешкен сөз деп аталат да, мындайча айтканда. Эмне үчүн? Созулма тамгалар улашып калса да, мындайча айтканда, оорлуу тамга дегенден максат созулма тамгалар. Ал 3 тамга кайсы десе, алиф, вау, валия. Мына ушул 3 тамга. Алиф келген болсо, же вау тамгасы келген болсо, же я тамгасы келген болсо, мына ушул 3 тамга катышкан кайсы гана сөз, кайсы гана этиш болбосун, сөз болсо да, этиш болсо дагы, оорлуу тамга улашкан этиш же оорлуу тамга улашкан сөз деп айтылат. Этиште мына ушул оорлуу тамгалар келген болсо, му'таллал ахир деп айтылат. Му'таллал ахир. Эми ошонун тескериси антоними, му'таллал ахир дегени сахихул ахир деп айтылат. Сахихул ахир акыры таза, оорлуу тамгалардан таза деген, му'таллал ахир деген акыры оорлуу тамгалар деген. Мисалы, сүйлөмдө, сөздө оорлуу тамгалар катышкан сөздөрдү алып карай турган болсок, кайсылар? Мисалы, кади деген сөз бар. Казы деген сөз, сот деген сөз. Кади дегенде байкаган болсок, сөзүбүздүн акырында я тамгасы келип атат, туурабы? Демек, бул оорлуу тамга катышкан сөз деп атабыз. Бунучу
Анын терминдик мааниси, терминдеги анын немеси, темасы башка алчы. Исмул манкус деп коет. Эгер мындайча айтканда бизде эгер ooрлуу тамгалар сөзгө аралашып келген болсо, анда өзүнүн немеси бар. Исмул манкус жана исмул максур деген өзүнүн темасы бар. Кийинки сабакта ошону өтөбүз. Ал эми этишке улашып келген болсо ушул ooрлуу тамгалар, анын терминдеги өзүнүн аталышы мына ушундай болот. Му'таллул ахир деп аталат да. Демек, му'таллул ахир дегенде сырас, демек этиштин ичинде ooрлуу тамгалар катышкан бир этиш турбайбы деген түшүнчө келген болсун. Сөздө бир ошондой ooрлуу тамгалар катышып келген болсо, же болбосо сиз исмул максур же исмул манкус деген эки аталышты уккан болсоңуз, демек сөздүн ичинде ooрлуу тамга келген турбайбы деп түшүнөмүз. Бизде кади деген сөз бар, казы. Же болбосо Мустафа деген сөз бар. Мустафа дегенде фа тамгасынан кийин алиф келет. Мисалычы, мына ушул сөздөрдөгү исмул максур, исмул манкуска мисалдар ушул. Ал эми этиште кандай болуп келип калат десе, кээде му'таллул ахир болуп мына ушинтип келип калат. Мисалы, саа дегенде айн тамгасынан кийин алиф бар. Саа, яс'a келер жагында. Же болбосо яд'у дегенде айн тамгасынан кийин, яд'у дегенде айн тамгасынан вау бар. Вау келди, демек бул ooрлуу тамгалар катышкан этиш, этиш деп аталат. Ооба, му'таллул ахир арабчасы. Же болбосо бизде кандай этиштер? Маша, ямши я тамгалары келип атат. Мына ушулардын бардыгы му'таллул ахир деп аталат. Демек, бул жерде биринчи учур иза кана сахил ахир, акыры этиштин үчүнчү тамгасы эч кандай му'тал ooрлуу тамга эмес, валам яттасил бихи домир, анан кийин эч кандай бир домир катышып улашкан эмес болсо, анда биз фатхага мабни болду деп атайбыз. Мисал, бул жерде катаба Хусейнун ад-дарса болот. Катаба Хусейну ад-дарса же болсо. Демек, катаба дегендин эмесин алабыз, талдоосун алабыз. Биз өткөндө эмнени айтканбыз? Эң биринчи ал эмне экендиги айтылышы керек дедик. Демек, бул жерде айтылып атат фи'лун мади. Ал өткөн чак дейт. Катаба деген өткөн чак, биринчиси кетти. Экинчиси анын абалы айтылышы керек болчу. Бул жерде абал айтылып атат мабни. Мабниюн алал фатха. Фатхага мабни дейт. Абал айтылды. Ли аннаху сахихул ахир, себеби анын акыры ooрлуу тамгалардан таза келген. Жана валам яттасил бихи шей. Жана ага эч кандай бир домир, муттасил, туташып келген ата тооч бул жерде келген жок дейт. Демек, өткөн чактын талдоосу мына ушундан ибарат. Азыр дагы бир канча мисалдарды алабыз, дагы бекем болот иншалла. Экинчиси, демек экинчиси дегенде эмне? Өткөн чак 3 нерсеге мабни болот. Алардын эң биринчиси фатха. Фатхага мабни болгондун экинчи абалы иза иттасала бихи та'ут ta'nis. Эгер сүйлөмүбүз ал кыз деген немеге кетип аткан болсо, хия деген ата тоочко кетип аткан болсо, катабат болот да. Баягы биз эмнени алганбыз? Сарфта ваздарды алганбыз. Мына ушул жерде үчүнчү жактын ал кыз деген жекелик формасында ta'nis келет, катабат болот. Мына ушул абалда бизде өткөн чагыбыз фатхага мабни болот. Эми ушул жерде мындай да, бизде сарф илимине бир кайта турган болсок, этиштер 3 тамгадан куралат. Эң асты, эң азы дегенде 3 тамгадан куралат. Катаба деген сөз. Жаласа, дахала, хаража. Же болбосо ошондон жогору болуп кетет. 3, 4, 5 болуп ошондон жогору кетет. Немеде алганбыз да, сарфта. Эми мабни болгон абалды билиш үчүн этиш канча тамгадан куралып атат? Мына ушуну билишибиз керек. Эң биринчи, этишибиз 3 тамгадан куралдыбы?
4, 5 канча тамгадан куралды? Мына ушуну билишибиз керек. Эң биринчиден. Ошону билгенден кийин экинчи этап ошол өткөн чагы кайсы тамгадан бүтөт? Мына ошону билишибиз керек. Ошол кайсы тамгадан бүткөндү билгенден кийин мына ошол бүткөн тамгабыздын үстүндөгү аракет этибарга алынат. Мисалы катаба дегенде 3 тамгадан куралды да. Катаба демек. Бирок ошонун ордуна акрома деген этиш келип калсачы. 4 тамгадан куралган акрома деген этиш келип калса. Кайсыны айкалайбыз? Алиф, каф, ро тамгасын карайбызбы? Үчүнчүдөгү ро тамгасын карап туруп өкүм чыгарабызбы? Бул паланчага мабни болгон деп ро тамгасынын аракетин эске алып айтабызбы дегенде жок, ал этишибиз 4 тамгадан куралып жатат. 4 тамгадан куралганда гана бир маани берип жатат. Демек 4-чү тамга эске алынат дейт дагы. Акрома дегенде мимдин аракетин карайбыз дагы. Демек бул жерде мабни болот, фатхага деп айтабыз да. Мимди караган болсок акрома деп турбайбы? Эми ошол эле учурда акромту десе мимге карайбыз, карагычы. Этишибиз канча тамгадан куралып атат? Мына ошону карайбыз. Демек бул жерде 4 тамгадан куралып атат. Демек автоматически ой кетиш керек. Мим тамгасынын аракетин карайбыз дагы, ошого карап туруп өкүм чыгарайбыз жалпы деп туруп ушул жерден биз билишибиз керек да. Демек биздин мисалдарыбызда жалаң гана 3 тамгадан куралган этиштер келип атат. 4, 5, 6 кылып неме кылсак болмок экен, аралаштырып. Жалаң гана 3 тамгадан куралган мисалдарды жазыпбыз бизчи. Эми бул жерде катаба деген 3 тамгадан куралды да. Эми ошол жерде ба тамгасынын аракетин карайбыз бизчи. Неге дегенде этишибиз биздики 3 тамгалык. Демек ба тамгасы куралат. Эгер ушул жерде акрома, истахрожа деген мисалы канча тамгадан куралып атат? 6 тамгадан куралган этишибиз болсо, кайсыны карайбыз? 3-чү тамгасын карайбызбы? Жок, ал жерде 6-чы тамгасын карайбыз. Истахрожа дегендеги жим тамгасынын аракетин карайбыз да, алчы. Эң негизгиси этишти талдоодо бир канча немелер талап кылынат. Ошонун эң биринчиси ал этиш канча тамгадан куралды? Эң биринчи ушул нерсени карашыбыз керек. Өткөн чакты талдап аткандачы. Экинчиси аны билгенден кийин ошол бүткөн тамгасынын аракетин карашыбыз керек. Кайсыга мабни болуп атат? Акрома, акрома, акрому дегенде мим тамгасынын аракети барган сайын өзгөрүп атат. Акрома дегенде 3 тамга, 4 тамга болуп атат дагы, фатха боюнча калып атат. Бирок акрому дегенде ошол 4-чү тамганы сыраз караганыбызда ал вау, доммага, вау эмес, балким доммага өзгөрүп кетти да, мимдин аракетичи. Ошол эле учурда истахрожа, истахрожа, истахрожу дегенде жим тамгасынын аракетин карайбыз да, сыраз этишибиз 6 тамгадан куралып атат. Жимге барабыз, жимдин аракетин карайбыз. Кандай гана бул этишибиздин абалы өзгөрбөсүн, жимдин аракети каралып атат. Катабат, ба тамгасынын аракетин карайбыз. Караган болсок фатха турат бул жерде, турабы? Демек биздин талдаубуз мына ушундай болот. Катаба деп 3 тамганы өзүнчө жазып алабыз. Эгер этишибиз баягы 3 тамгадан куралып аткан болсо, анда жогорудагы жаздык, турабы? Мына жогоруда катаба дегенди карай турган болсоңуздар, өзүнчө эле ушундай талдап алдык. Бирок этишибиздин ичинде жалгыз жекелик түрдөн сырткары экилик түр жана көптүк түр кандай гана келбесин, уже этишибиз 2 немеден куралып калат да. Бул жердечи 2 нерседен куралып калат. Биринчиси этиш, экинчиси ошол этиштин ичиндеги көмүскөдөгү не сүйлөмдүн ээси, же болбосо домирун муттасил. Бул жердеги катабат дегенде, ал кыз дегенде та марбута келди да. Бул көмүскөдөгү биздеги фаил, сүйлөмдүн ээси мына ушул. Демек сүйлөмүбүздө, этишибизде домирун муттасил келген болсо, аны экөөнүн башка-башка жазып алабыз. Катаба дегенде өзүнчө алабыз дагы, кош точка коюп туруп, мына ушуну колдойбуз. Фи'лун мади, эң биринчиси эмне? Ал өткөн чак. Анан кийин абалы кандай десе, мабниун алал фатха, фатхага мабни. Неге десе, бизде неге деген суроого жооп берген тарабы да аябай бизде маанилүү. Ли иттисалихи би та'i ta'nis as-sakina. Ta'u ta'nis as-sakina келгендиги үчүн. Эгер бу ta'u ta'nis as-sakina келбегенде, балким башка домир муттасил келгенде,
башка аракеттерге мабни болушу мүмкүн деп. Мисалы катабат деп та марбута келгендиги үчүн бул жерде фатхага мабни болот. Эгер ушул эле учурда катабту дегенде, мен дегенде та al-fa'il келген болсочу, бул жердечи мен дегендеги авал келген болсо, катабту дегенде ба тамгасынын аракети не болот? Домма келди, сүкүн келди да бул жердечи. Демек, литтисалихи деген аябай маанилүү. Литтисалихи би тау таъниса сакина. Литтисалихи би тау таъниса. Эгер тау таъниса сакина эмес, балким та al-fa'il келген болсочу, та al-mutaharrika келген болсо, та al-mutaharrika деп аталат. Катабти дегендеги азыр алардын кээни өтөбүз. Эгер ошол жерде та al-mutaharrika мен дегендеги авал келген болгон болсо, кандай деп бул жерде эроптойт элек? Мабниюн аля сүкун дейт элек да. Катабту болуп атпайбы? Баанын аракети сүкун болуп атпайбы? Ошол жерде айтат элек литтисалихи би таул мутахаррика депчи. Демек, бизде ушул 3 этиште мына ушул 3 пункт аябай неме зарыл. Баягы ысымды неме кылганда, ысымды талдаганда бизде нелер 4 нерсе аябай неме болду эле го. Аябай керек болду эле го. Алардын бирөөсү не болчу? Кимдиги жана кандай немеси, анын абалы жана кандай аракеттер менен талданып аткандыгы жана ошол аракет менен эмне үчүн талданып аткандыгы, мына ошол 4 нерсе аябай неме керек болгон да бизгечи. Демек, этиште 3 нерсе керек болот. Анын кимдиги, кандай этиш? Өткөн чакпы, келер чакпы, буйрук этишпи? Мына ушул кимдиги фи'л мади дейт. Ал өткөн чак дейт, биринчиси. Экинчиси анын абалы мабниюн алал фатха. Фатхага мабни дейт. Үчүнчүсү эмне үчүн ошол аракетке мабни болгону? Иттисалихи би таънис сакина. Бул жерде көмүскөдөгү ататош же болбосо домирун муттасил. Көмүскөдөгү деп койлу, ататош. Же ататош десек. Мына ушул нерсени кантип талдайбыз? Биз буга чейин айтып атканбыз да. Бул этиштин ичинде көмүскөдө эси бар деп айтып атканбыз. Ошол көмүскөдөгү деген эмне, кантип талданат десе, биз мына этишти бөлүп алабыз. Көмүскөдөгү көмүскөдө домир муттасил өзүнчө жазылат, жана этиш өзүнчө жазылат. Сөзсүз талдаганда мына ушинтип бөлүп порядка баягы немеси менен талдашыбыз керек. Өзүнчө алыпчы. Бул жерде та марбут, та таънис сакина мына ушул өзүнчө жазылып атат да бул жердечи. Карасаңыздар, та таънис сакина үстүндө сүкүнү бар, өзүнчө жазылат. Демек, коштоп чекип коебуз дагы. Демек, кандай гана домир муттасил ошол көмүскөдөгү же болбосо жабышып келген ататоч деп атабыз, 3 аталыш менен атабыз да. Мына ушул 3 аталыштагы мына ушул домир муттасилдер ататоштор өзүнчө жазылыш керек. Кандай болбосун өзүнчө жазылыш. Катаба дегенде гана домир муттасил келбейт да. Катаба дегенде гана келбейт. Калган бардыгында келет. Катаба дегенде экилик түрдө алиф келет. Катабу дегенде вау менен алиф келет. Кайра катабат дегенде тау таънис сакина келет. Мына ушулардын бардыгы бөлүнүп жазылыш керек этиште. Талдоодо. Эмне үчүн? Немени сакташ үчүн да. Тартиптүүлүктү сакташ үчүн. Тау таънис сакина өзүнчө жазылат, кош чекит коюлат. Демек, аталат домирун муттасил. Биринчи өзүнүн кимдиги айтылат да. Ал домирун муттасил болот бул жерде. Домирун муттасил болот бул жерде, Бизде эки түрдүү ататоч бар деп айтканбыз. Биринчиси домирун муттасил, жабышып келген ататоч. Экинчиси домирун мунфасил, өзүнчө келген ататоч. Демек, бул жерде домирун муттасил биринчи анын абалы айтылды. Экинчиси айтылат. Ал кандай абалда? Мабниюн аля сүкун. Себеби тау таънис сакина өзү айтылат. Сакина депчи, сүкүн коюлган тау таънис. Ал кыз деген форманы мындай, ал кыз деген немеге түшөт да, жакка түшөт. Демек, мабниюн аля сүкун, ал ар дайыма сүкүнгө мабни болот. Катабат десеңиз, харажат айтор. Ал кыз жөнүндө бир этиш айтылыш керек болсо, үчүнчү жактагы женский роддун жекелик түрүндөгү бир адамга бир сөз айтылыш керек болсо, дарыйма катабат, харажат, ушул тау таънис сакина коюлат. Бул нерсе сарфта өтүлгөн, туурабы? Демек, мабниюн аля сүкун дайыма, качан гана көрбөңүз, тау таънис сакина дайыма сүкүнгө мабни болот. Бирок
Anın süйлömdün içindeki ikinci nemesi var da vazifası var. Al emne süylömdün içindeki eğilikti bildiriş gerek da. Demek biz fi mahalli raf'i fa'ilun de aytabız. Misалы hada talibun degende biz emne de eroptoduk эле. Hada degende. Birinci özünün nemesi айтылган, özünün negizgi vazifасы айтылган, жана экинчи анын кошумча вазифасы айтылган. Туурабы? Бул жерде да кудум ушундай. Birinci yazının özünün vazifası var. Al domirin muttasil, javuşup gelgen atatoç. Жана özünün ikinci vazifası var. Al emne süylömdün içindeki kataba kim жазды деген суроого мына ушул катабат деген жооп берип атат. Бул жердечи. Al kız жазды дегенде al kız деген маани бул жерде тау танис сакина билдирип атат. Мына ошол үчүн бул сүйлөмдө ошол этиштин ичиндеги жабышып келген атatoç же болбосо домир muttasil биринчиси. Экинчиси ошол эле учурда бул сүйлөмдүн ээси, ал кыз деген сүйлөмдүн ээси. Fi mahalli raf'i fa'ilun деп атайбыз, а? Себеби эмнеге? Себеби биздин тау танис бул жерде эки вазифаны аткарып атат да. Бул жерде. Demek üçüncü avalına gelip çettik. Üçüncü avalı İza fi'l madi fathaga mabni bulup, üçüncü avalı İza itasala bihi alifut tasniye. Ekilik türdü bildirgen alifut tasniye ulaşsa. Huma degendeki. Al eki jigit je olmasa al eki kız degen forma gelgen bolsa. Misalı celesa deydi. Al eki jigit oturdu deydi. Je болбосо ушул эле учурда женский роддо койсок дагы боло берет бул жердечи. Жаласата депчи. Жаласата. Ал эки жигит класста отурду дейт. Жаласа фил фасли. Эми ушул жерде ким эроптойт? Ким эроптойт? Биринчи зумдан бир адам эроптосун, кийин телеграмдан бирөөнү алабыз. Азыр зумдан ким ошону талдагысы келип атат? Атайын ошол жерде немесин кантип талданат ошол нерсени жазбадык бул жерде. Эгер практиканы кошо ала кетебиз, эгер зумда талдагысы келген бирөө жарым болсо, анда бардыгыңыздар микрофонуңуздар ачык бул жерде. Талдай берсеңиздер болот. Assalamu alaikum, men talda bereyinби? Элес? Kaysi sözü, kaysi yetişti talda bereyim. Азыр эже мына неме телеграмда бир проблема пайда болду. Жок, азыр биринчи зумдан бирөө талдасын, андан кийин кайра немеден телеграмдан бирөөнү алабыз. Экинчи неме. Assalamu alaikum. Ustaz, Zoom'dan men hareket kılıp göreyim. Yok, men birinci ayttım. Birinci ece siz görüңүz. Zoom'dan siz mi Telegram'dan? Ova. Zoom'dan men birincini yaklayın. Makul. Бул жерде аябай көп мисалдар бар. Бардыгыбызга очередь жетет. Эже айта бериңиз. Жаласа деген бул жердеги мисалды талдаш керек болот. Birinci jalasa деген бул отуруу. Хуа jalasa болгондо ал бала отурду. Хума jalasa болгондо ал эки бала отурду. Хум jalасу болгондо ал көп балдар отурду деп коюп айтылат. Көмүскөдөгү. Эми бул жердеги андан кийин жаласа деген кантип талданат? Мына ушул нерсени бизге айтып берсеңиз. Jalasa дегенде бул өткөн чак болот. Өткөн чакта бардыкта харакаты акыркы менен фатка менен болот. Акыркысы дагы фатка менен болот. Хуада. Jalasa болот. Жок, бизге ушул экилик түрдүкү гана керек болот. Мына биз азыр жогоруда талдадык да. Жогоруда талдадык. Экилик түрү хума болот, бул jalasa болуп ариф менен ууланат. Эже бизге сразу немесин айта бериңиз, убакыт бир аз тар болот. Көптүк түрүдө хум болот. Жок. Жаласу болот. Сиз немени Жаласу болот. Сиз суроону түшүнбөй калдыңыз, эже. Азыр биз жогоруда катабат дегенди, катаба дегенди өзүнчө алдык дагы. Катабат дегенди сакинаны өзүнчө алдык. Жана экөөнү бөлүп туруп өзүнчө талдадык да. Катаба деген өткөн чак, fi'l madi mabni ala fatha li ittisali bi ta'i sakina.
Анан та марбутаны өзүнчө алдык. Домир муттасил мабнин аля сукун ли фи махалли рафи фаил. Мына ушинтип бизге жаласа деген сөздү сразу талдап берсеңиз. Боптур, макул неме мужеский женскийни да хия жаласат. Хума да жаласата. Хумна жаласна. Эже. Туруп туруңуз. Азыр сизден кийинки бала талдап көрсүн. Ошону карап туруңуз. Устаз, мага бир сүйлөмдү айтпайсызбы талдап көрөн аракет кылып? Жаласа фил фасли деген до конца талдай бериңиз. جلس فعل الماضي مبني جلس فعل الماضي Жок, бул жерде бөлүп айтыңыз. Жаласаны өзүнчө айтыңыз, алифти өзүнчө айтыңыз. Экилик туруп жаласаны экзаменде отурабыз, элестетиң, экзаменде отурабыз. Жаласа дегенди өзүнчө жазасыз, кош шекит коесуз дагы эмне дейсиз? جلس فعل الماضي. Туура, биринчиси айтылды. Абалын айтыңыз. جلس مرفوع. جوخ مبني ده وايت مبني على الفتح. مبني على فتح. مبني على الفتحة. مبني على الفتحة وفاعله. جوخ эмне үчүн ошол фатхага мабни болду? Литтисалихи деген жак керек болот бизгечи. Литтисалихи би алиф тасния мына ушул жазылыш керек. Демек, бул жерде منتب талданат. جلس فعل ماضي مبني على الفتحة لاتصاله بألف التثنية. Жана алиф өзүнчө жазылат дагы, кош шекит коюлуп туруп, домир муттасил мабниюн аля. Эмне деп айтабыз? Биз айтканбыз, эгер аракет немеси, аракет жок болгон жерде биз кандай гана тамга болбосун, ал жерде сүкүн бар деп билебиз дегенбиз дагы. Демек, алифти карасак, бул жерде жаласа дегенде алифтеги неме жок болот экен. Hareket çok olurken bu yerde mabniyun ala sükun mabniyun ala sükun fi mahalli raf'in fa'il. Boldu, Allah razı olsun. 4-nче абалга өтө берели. Азыр 4-нче абалдагы мисалдарга Телеграмдан немелерди айтабыз, байкелерди, эжелерди айтабыз. Ошол жакта Телеграмда дайын болуп турасыздар. Телеграмдан талдоо жүргүзөбүз. 4-нче абал. Демек, бизде өткөн чак Fathaga mabni болгондун 4-нче абалы. Ида иттасала бихи домирун мин домаирин насб. Бизде домаирин насб домирлер эке бөлүнгөн, домаирин рафа, насб. Эми алар кайсылар десе, ха ал гайба. Немедеги? Үчүнчү жактагы ха тамгасы кошулган немелер. Atatoştur. C ya el mutekellim, men degendeki ya el mutekellim, C kafil muhataba, sen degendeki kafil muhataba, C olsa na el mef'uliyye. Biz mına uşul nerseni aybay bilişimiz gerek de bul жерде жакшы көңүл бөлүп туруңуздар. Бизде мындай нерсе бар. Мансуптукту билдирген домирлер бар. Же болбосо марфу'ду билдирген домирлер бар. Мындайча айтканда, бир эле домир кошулган болсо, bir ile domir koşulgan bolsa. İçinde C ошол domir marfuattардын içine girgen bir nersени bildirip kalat. C mansuptuktu bildirip kalat. Misal, iz bil misal yettadihul maqal деп айтылат. Misal мындай да. Misалы akhadna al-muallima ila al-madrasati dese. Birinci uçur. Birinci misal, qarab turmuzlar. Ekinci misal. Akhadana al-muallimu ila al-madrasati. Bunun ayırması asman menen cer. Bir lazer. Birincisinde akhadna al-muallima ila al-fasli degendeçe biz muallimdi mektepke ala kettik deydi. Misal menin bir maşinam var, janımda bir dostum ekөөбүз университетке кетип атабыз. Жолдон устазды көрүп калдык. Ал жөө кетип аткан экен. Akhadna al-muallima ila al-jami'a. Biz агайды университетке ала кеттик деген. Bu bir. Ekinci,
Ahadana al-muallimu ilal madrasati. Бұл жерде там тескерісі. Ұстаздың, мұғалімдің, ағайымыздың машинасы бар екен. Біз досым екеуіз же болбосо бир канча 2-3 досум менен жөө пешком кетип аткан экенбиз. Бул жерде агай биздин машинасына отургузуп ала кетти университетке деген сөз. Эми карап көрөбүз. Биринчи учурда ахадна дегендеги неме? На деген бул жерде сүйлөмдүн ээси болуп атат да. Сүйлөмдүн ээси болот. Бирок экинчи учурда сүйлөмдүн ээси мугалим болуп атат дагы. Биз деген ахадана дегендеги нун бул жерде маф'улия болот. Мына ушул нерсе. Демек биз сүйлөмдүн ичиндеги ээсин бир эрежеге таянып таппайбыз. Качан гана мындай ойлонуп, ой жүгүртүп, бул жерде сүйлөмдүн ээси ким жасап атат? Мына ушул суроо менен табабыз. Ахадана. Окшош эле жазылып атат. Болгону на бул жерде фаилия, экинчисинде на ал-маф'улия болот. Ахадана маф'улия. Ахадна на al-fa'iliyya. Мына ушул жердеги маф'улун бихи толуктоштукту билдирген же болбосо ким эмне деген суроого жооп берген домир муттасил жабышып келген аты тоош же болбосо көмүскөдөгү ээ болсо, көмүскөдөгү ээ эмес, жабышып келген аты тооштор болсо, ким эмне деген суроого жооп берген. Мына ушулардын бардыгы эгер туташып келген болсо, анда немебиз? Өткөн чагыбыз фатхага мабни болот. Эми бунун мисалдары кайсы? Ха ал-гайба дедик. Биринчиси, дараба ху ал-муаллиму. Bir adam, bir bala şoktu kılıp koyup durur mektebinde. Muallimi anı biraz neme kılıptır değil mi? Urup durun. Degenimiz turamez. Em oşul misalda alıp göreyle. Muallim anı urdu değil. Cazalattır. Muallim anı cazaladı değil. Darabahu. Em bu жерде сүйлөмдүн ээси мугалим, сүйлөмдүн ээси мугалим. Ал эми биз кимди эмнели деген суроого бул жерде ким эмне жооп берип атат? Ким жооп берип атат десе, бул жерде сүйлөмдүн ичиндеги этишке уланып келген домир муттасил жооп берет. Аны урду дегенде, ху деген домир кимди эмнени деген суроого жооп берет. Демек кимди эмнени деген суроого жооп бергенде автоматически биз ойлошубуз керек. Демек эмне деп ойлошубуз керек? Ал маф'ул бихи, то есть. Демек бул жерде Телеграмдан алачылар болсо, ушул жерде эгер талдайм деген колуңуздарды көтөрсөңүздөр, админдер немеңиздерди, микрофонуңуздарды ачып коет. Дороба ху дегендеги дороба менен ху деген домир экөөнү талдап берсеңиздер. Ким талдагысы келип атат? Эч ким жокпу немеде? Макул анда. Демек бул мындай талданат. Дараба деген өзүнчө жазылат. Фе'л мади мабниюн алал фатха, фатхага мабни болот. Бул жерде атайын аракеттерин жазганбыз бул жерде. Дарабаху дегенде фатхага мабни болот. Эмнеге дегенде иттисалихи биха ал-гайба. Бул жердеги кашанын ичиндеги немелерди атайын жазганбыз. Кашанын ичиндеги домир баягы ха ал-гайба, я ал-мутакаллим, каф al-мухатаб дегендерди бул жерде жазганыңыздарда литтисалихи паланча түкүнчө деп ушул кашанын ичиндегилерди айта бересиз. Эгер ха ал-гайба ху деген немеге домирге туташып келаткан болсо, анда не болот? Литтисалихи биха ха ал-гайба. Экинчиси кайра эле ушул дарабани дегенде фи'л мади мабниюн алал фатха литтисалихи biya al-mutakallim.
Keyingisi dagы darabaka al-muallimu. Darabaka al-muallimu ылдыйга түшсөңүздөр. Бул жерде эмне? فعل ماضي مبني على الفتحة لاتصاله بكاف المخاطبة. Мынау үстүндө кашан ичинде жазылып турган нерселер, а? Жана ضربنا المعلم. Бизди мугалим жазалады дегенде ضمير فعل ماضي مبني على الفتحة لاتصاله بنا المفعولية. فعلية эмес. Бул жерде фаил мугалим деген сөз болот. بنا المفعولية. Демек мына ушундай 4 абал айтылды. Эми экинчи биз айттык өткөн чак 3 нерсеге мабни болот деп. Алардын бири фатха кетти. Фатха 4 абалда фатхага мабни болот экен, а? Аларды өттүк. Эми экинчи өткөн чак мабни болот эмнеге? Доммага. Кайсыл абалдарда? Эң биринчиси ида иттасала бихи вау ал-жама. Хум дегенде, катабу дегендеги вау ал-жама. Бул жерде туташып келген вау ал-жама. Домир муттасил улашканда, мабни болот доммага. Биринчи абалы мына ушул. Мисалы тафу ал-муслимуна бил байти. Азыр как раз мусулман жумурай журттун баардыгы мусулмандары каякта жүрөт? Ажылыкта жүрөт, Тафу дегенде таваф кылды дейт. Ал-муслимуна мусулмандар бил байти Кабанын айланасында дейт. Эми ушул жерде тафу деген нерсе бизге алабыз. Тафу. Тафа деген баягы 3 тамгадан турган этишибизди өзүнчө алып алабыз бул жерде. Бая айттык, Анан туташып келген домир муттасилди өзүнчө алып жазабыз. Тафа. Фи'л мади. Бул өткөн чак. Мабниюн аля домма. Доммага мабни. Тафу дегенде фа. Бул жерде биринчи этишибиз мындай болуп атат да. Этишибиз 3 тамгадан куралып атат да биринчисичи. Экинчиси ошол 3 тамгадан куралганда фа тамгасы 3-чү тамга болуп атат. Демек автоматически сразу фа тамгасынын аракетин карайбыз. Караган болсок доммага мабни болуп атат экен да. Эми ушул жерде фи'л мади мабниюн аля домма. Бул жерде домма дегендеги немебиз ката жазылып калыптыр. Алиф лям лишний болуп калыптыр алды. Болду, туурланды. Мабниюн аля домма, доммага мабни эмне үчүн? Литтисалихи би вауил жамаа. Бая көптүк түрдү билдирген вау тамгасына улашкандыгы үчүн ал доммага мабни. Эгер ушул жерде домма эмес, башка мисалы хал гайба келгенде эмне болот? Жок, бул жерде хал гайба келбейт. Экилик түрү келгенде мисалы то фа болуп кайра эмнеге мабни болуп калат эле? Фатхага мабни болуп калат эле дагы. Мабниюн алал фатха литтисалихи би алифул итнейн болуп калат эле да. Жок, биз эмес. Биз ваул жамаа улашкан үчүн бул жерде доммага мабни болду. Литтисалихи би ваул жамаа. Эми биз туташып келген ата тоошту өзүнчө алып, өзүнчө эроптойбуз. Бул жерде вау менен алиф, бул жерде бизде туташып келген ата тооч болуп калып атат. Ваул жама, демек кантип эроптолот? Домирун муттасил биринчи өзүнүн негизги вазыйфасы айтылат. Домирун муттасил. Анын абалы кандай? Мабниюн аля сукун. Вауды акыркы тамга кайсы? Бул жерде алиф. Алифти карай турган болсок анын үстүндө эч нерсе жок. Демек бул жерде биз мабниюн аля сукун деп айтабыз. Эч нерсе жок болсо сукунга мабни деп атайбыз деп буга чейин айтып жүрөбүз, туурабы? Демек мабниюн аля сукун. Анын экинчи вазыйфасы айтылат. Фи махалли раф'i фa'il. Тафа деген этиштин эси мына ушул болуп чыгат. Демек бизде өткөн чак фатхага мабни болгондо 3-4 абалы айтылды. 4 абал айтылды. Ал эми доммага мабни болот дейт. Бир гана абалы дейт. Эгер ваул жамаа улашса гана домма бүттү демек. Ал эми бизде сүкүн бар. 3-чү абалы сүкүн. يبنى الفعل الماضي على السكون. فعل ماضي سكونغو مبني بولوت ديك. بيرنچ أولا إذا اتصل به تاء المتحركة.
мындай жакында фаилдикти билдирген домир муттасил жабышып келген аты коштор келген болсо дейт. Баягы жерде ахадна ал муаллима деген сыйганы алып карай турган болсо. Ахадна эмес, ахадна ал муаллиму. Ахадна ал муаллима деген жерде алып карай турган болсок, демек та ал мутахаррика деп бизде кайсылар айтылат? Та ал мутахаррика деп бизде анта дегендеги та ал мутахаррика бар. Sen bala. Jana anti degen ekинчи, antuma, antum, jana antun sizler, kızlar, jana ana degen. Mına ушул учурларда келген домир муттасил та, бул жерде та ал мутахаррика деп аталат. Мисалы, rasamta as-surata. Sen сүрөттү тарттың дейт. Бул жерде сүрөт kimdi emneni degендеги emneni деген суроого жооп берип атат. Демек бул маф'ул бих. Ан талдашыбыздын кереги жок, буга чейин айтып эле жүрөбүз. Демек rasamta деген керек бизге. Rasamta дегендеги rasam дегендеги 3 тамганы өзүнчө алабыз. Себеби эмне? Этишибиз бизде 3 тамгадан куралып атат. Та дегендеги та ал мутахарриканы өзүнчө алабыз. Бул жерде баягы жогорудагы та ал мутахаррика дегендеги кашанын ичиндеги 1, 2, 3, 4, 5, 6 ата тоочко өзүнчө бул жакта 6 мисал келген. Мисалы rasamta surata, akalti at-tufahata, jalastuma fil fasli, jalastum fil fasli, jalastunna fil fasli депчи. Демек ушул жердеги этишибизди карайбыз, канча тамгадан куралып атат, аны өзүнчө алабыз дагы, анын эмнеге мабни болгонун карап көрөбүз. Мисалы rasamta дегенде rasam деген үчөө өзүнчө алынат дагы. Fi'l madi mabniun ala sukun. Sukunга мабни болот. Эмнеге? Li-ittisalihi bi ta al-mutaharrika. Аракети бар та тамгасына кошулгандыгы үчүн. Ал эми та дегендеги акыр rasam та дегендеги та тамгасын өзүнчө алабыз дагы, кошточка коюп туруп, не деп талдайбыз? Жогорудагы сыяктуу. Бул жерде ар бир мисалга өзүнчө жазып отурбадык, себеби бүт бардыгы жогору окшош эле болот. Болгону биз билишибиз керек. Ал кандай этиш, ал эмнеге мабни болуп атат, жана эмне үчүн ошол нерсеге мабни болуп атат. Ушул үч эле нерсени билсек болду. Өз абалдарын өзүбүз коюп алабыз, туурабы? Та дегенде домирун муттасил. Демек жогорудагы мабниун аля сукун ли-иттисалихи би та ал-мутахаррик. Демек та өзүнчө алабыз дагы. Домирун муттасил бул жабышып келген та. Mabniyun ala sukun, mabniyun ala fatha, biz aytkanımız domirlerden bardығы mabni болот. Al жабышып келген домир болсун, өзүнчө келген домир болсун деп айтканбыз. Демек та өзүнчө алынат дагы. Домирун muttasil mabniyun ala al-fatha fi mahalli raf'i fa'il. Сүйлөмдөгү мына ушул. Акелти да худуш ле Европ, тума деген да худуш ле Европ, жаластума деген, жаластум да худумш. Бардыгы мына ушундай эле болот. Бул жерде даросту ан-нахва фи жамиат Махмуд ал-Кашгари иш-Шаркия. Бул жердеги баягы та ал-мутахаррика мен дегендеги та ал-мутахаррикага бир мисал болчу. Эми экинчи абалы. Неме өткөн чак сүкүнгө мабни болгондогу экинчи абал. Ида иттасала бихи на ал-фаилия. Al-maf'uliyya эмес, fa'iliyya. Сүйлөмдөгү ээликти билдирген на улашып келген болсо, анда сүйлөмүбүз сүкүнгө мабни болот. Баягы ахо зана деген maf'uliyяны билдирген на каяка кетти? Өткөн чак фатхага мабни болгон учурга кирип кетти. Ал эми бул жерде al-fa'iliyya болсо, ахадна биз алып кеттик деген сыйгага түшүп аткан болсо, анда экинчи абал сүкүнгө мабни болот. Ида иттасала бихи на al-fa'iliyya. Нахну дегенде, биз алып кеттик. Мисал келди бул жерде. Табахна фил байти ма'ал аилати дейт. Мисалы биз үйдө үй бүлөбүз менен тамак жасадык деген бир этиш болуп атат.
Демек бул жерде кантип талдайбыз? Табахна дегендеги табах деген сөздү өзүнчө жазабыз, кош точка коебуз. Fi'l madi mabniyun ala sukun liittisalihi bina na тамгасы менен туташкандыгы үчүн. Fa'iliyya же maf'uliyya? Fa'iliyya. Akhadna biz aldık degендеги fa'iliyyaga улашкандыгы үчүн дейт. Үчүнчү абалы сүкүнгө мабни өткөн чак сүкүнгө мабни болгон үчүнчү абал иза иттисала бихи нунун нисва дейт. Эгер нунун нисва улашкан болсо дейт. Антунна дегендеги, хунна дегендеги. Шахадна ат-телевизион. Ал эжелер телевизор көрүштү дейт бул жердечи. Эми биз etişiğizde alıp karaylı. Etişiğiz 3 tamgağı 4 tamgadan kuralıp atalım. Etişiğiz 4 tamgadan kuralıp jatat. Al tamgalar kaysıl? Şiin, şahadna degendegi. Alif, şahadna degendegi. Alif, ha tamgası, üçüncüsü, jana dördüncüsü del tamgası. Demek etişiğiz 4 tamgadan kuralıp atat. Dördüncü tamganı sırası karışırız gerek, del tamgası. Demek del tamgasını karagan bolsok, sükûnga mabni bolup turat. Demek fi'l madi mabniyun ala sukun liittisalihi bi nunun niswa. Nunun nisvaga ulaşkanı üçün bu yerde sükûnga mabni deyt. Eğer nunun nisva emas, başka nerse gelip kalgan bolsa, anda emne dep aytılmak? Liittisalihi başka nersege ulaşkanlık üçün, misалы liittisalihi bin жогоруда өтүп аткан эле нерселер да, эгер башка нерсеге улашып келгенде анда башка нерсеге мабни болмок. Бул жерде нунун нисвага улашкандыгы үчүн литисалихи бин нунун нисва сүкүнгө мабни болот. Ат-телевизион деген бул жерде маф'ул бихи эмнени деген суроого жооп берип атат. Ал эми бул жерде на тамгасы нунун нисваны өзүнчө алабыз дагы. На тамгасын өзүнчө алабыз дагы. Ne de aytayız? Damirun muttasilun mabniyun ala al-fatha fi mahalli rafi fa'il. Demek biz bütürdük, ötkön çaktı bütürdük. Ötkön çak demek fathaga, dommaga, jana süküngö mabni bolot. Eğer fathaga mabni bolsa anын 4 abalı var. Жогоруда өттүк, конспект кылсаңыздар болот. Эгер доммага мабни болсо анын 1 абалы бар, аны дагы өттүк. Эгер сүкүнгө мабни болсо анын 3 абалы бар, аны өттүк. Жана ар бирине бирден мисал айттык, ал мисалдарды бирден не кылдык? Талдадык. Эми биздин экинчи темага көчөбүз. Fi'lul amr, өткөн чак. Fi'lul amr mabniyun daiman дейт. No, fi'l amr mabniyun dayman. Ötkön çak ar dayman mabni bolup turat deyt. Emi birincisi yubnal fi'lul amr ötkön çak ala arba 4 nersege mabni bolot. Alардын эң биринчиси эмне? Сүкүнгө. Эң биринчиси сүкүнгө. Fath Fathaga, harfin nun, nundu öçürüp salууга, azыр nundu öçürüp salуу деген эмне, мына ошону кийин өтөбүз. Төртүнчүсү harfil illa, оорлуу тамгаларды өчүрүп салууга дейт. Harftарды өчүрүп салуу эмне аз кенен өтөбүз. Биринчи абалына кайтайлы. Fi'l amr mabni болот дейт. Сүкүнгө mabni болот. Awwalan yubna fi'lul amr ala sukun. Сүкүнгө mabni болот дейт. Биринчи абалы إذا كان صحيح الآخر أقر أوردو تمغلارن таза болгон болсо ولم يتصل بآخره ضمير анын акырына домир кошулган эмес болсо дейт. Жана бул абалда айттык, баягы صحيح الآخر деген эмне, мааниси кандай, ولم يتصل بآخره ضمير деген мааниси кандай, буларды баарын өттүк. Демек акырына алиф оу я 3 тамгасы келбесе, жана эч кандай домирлерге улашпаса, сен дегендеги вазн болсо да, анта дегендей. Жана ушул жерде сарфтан бир маалымат айта кетейли. Сарфта биз билебиз, 6 гана адамга буйрук айта алабыз. Fi'lul amr 6 гана адамга бере алабыз, буйрук бере алабыз да. Кыргыз тилинде деле мисалы
Sen ekөөң, силер, sen kız, sen эки kız, силер kızlar, мына ушул 6 адамга гана буйрук бере алабыз. Каршыбызда турган 6 адамга гана, мисалы, sen бала кыл, аткар, bir жумушту аткар дей турган болсок, иф'ал, аткар. Эми ушул жерде айта албайбыз да, мен аткар деп айта албайбыз. Биз аткар деп. Бул ата тоштурго этиш бере албайбыз да. Мына биз аткарышыбыз керек деген нерсени айта алабыз. Бир аткарышыбыз керек деген кыргыз тилинде деле бар. Бирок түзмө-түз өзүмө мен неме бере албайм да, буйрук бере албайм да. Аткар деген нерсени мен аткар деп айта албайм да, мисалы. Ал аткар деп айта албайбыз да. Ал аткарсын деген бар өз кыргыз тилинде дагы бар, араб тилинде дагы бар. Бизде ламул амр деген нерсе бар. Лияфал десе, анда ал туура, ал кылып койсун деп. Бирок ошондо дагы каршыбыздагы адамга айтып атабыз, үчүнчү жактагы адам кылып койсун деп, үчүнчү жактагы адамга буйрук берип атабыз да. Араб тилинде дагы бар. Бирок түзмө-түз неме буйрук бере алабыз 6 гана адамга. Алар сен, силер экөөңөр, силер, sen эки кыз, силер, sen кыз, sen эки кыз, силер кыздар деген мына ушул 6 адам. Демек, этишибиз неме фе'л амрдагы мына ушул 6 эле адамдын айланасында жүрөт. Иза кана сахихул ахир, эгер акыры орлуу тамгалардан таза болсо, валам яттасил би ахирихи домир, акырында бир домир улашпаса. Неме ишраб дегенден кийин ишраба, ишробу дегендеги домирлер кошулбаса, sen анта дегендеги гана вазн келген болсо дейт. Мисалы алайлык. Ишраб ал-лабана же болбосо иқра ал-Qur'ана дей турган болсо, эми өзүнчө алып карайлы. Ишраб дегенде этишибизди карайлы, сүйлөм амыр болуп атат. Амырда акыркы, этиштин акыркы тамгасына карайлы, ал эмнеге мабни болуп атат? Бизде акыркы тамга ба болуп атат бул жерде. Бага карай турган болсок, сүкүнгө мабни болуп атат экен да. Сүкүнгө мабни. Демек айтабыз биз. Фе'л амр, анын негизи фе'л амр мабниин аля сүкүн, сүкүнгө мабни. Эми эмне үчүн деген жерге бизге. Bi annahu sahihul akhir, себеби анын акыры орлуу тамгалардан таза, لأنه صحيح الآخر. ولم يتصل بآخره شيء. Акырына эч нерсе улашып келбегендиги үчүн дейт бул жердечи. Бул жерде икра ал-Qur'ана дегенде вау жазылып калыптыр, ронун ордуна. Азыр. Не болуптур дейсиз? Икра ал-Qur'ана дегенде вау жазылып калыптыр, ронун ордуна. Ро менен вау экөө клавишада бири-бирине жакын болгон үчүн. Демек, талдоодо биз ишраб дегенде алдык. Эми сүйлөмдүн ээси каякта? Мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Баягы жогоруда неме келди да. Домир муттасил ачык келди да. Бирок бул ишраб дегенде домир муттасил ачык келбейт да бул жердечи. Эми сүйлөмдүн ээси каякта деген суроо жаралышы мүмкүн. Сүйлөмдүн ээси каякта? Бул жерде вал фа'ил домирун мустатир. Көмүскөдө келген ата тоош дейт. Тaqdiruhu, анын тагдыры анта, сен дегендеги көмүскөдөгү ата тоош дейт. Демек, ишраб деген же болбосо кандай гана сен жигит, сен бала дегендеги адамга буйрук айта турган болсоңуздар, ошол этиш кантип талданат? Жогорудагы көргөзгөнү фе'л амр мабниун аля сүкун же болбосо
لأنه صح الآخر ولم يتصل به شيء ولم يتصل به ضمير. Эми эси кантип айтылат десе, валфаилу сөз айтышыңыздар керек. Валфаилу домиру мустатир, көмүскөдө келген домир, тақдиру ан тагдыры анта, сен деген. Мына ушул. Эми экинчи абалы. Фи'л амр мабни болгон экинчи абал. Лида иттасала бихи, эгер нунун нисва улашкан болсо дейт. Антунна дегендеги, нунун нисва дайыма антунна дегендеги. Мисалы İftahna el-kutuba. Ey siler kızlar, kitebingizni açkıla. C. Uktubna el-vaciba. Siler kızlar, üy tapşırmaňardy жазgıla degendegi etiş. Emi uşul jerde Zoom'da talawçular bolsa taldasaňızlar bolot. İftahna degendegi etişti. Эгер эч ким жок болсо азыр немеге Telegramга мисалдарды коебуз. Ошол жерде талдасаңыздар болот, иншалла. Ифтахна аль-кутуба. Ифтахна дегенде биз ифтах деген жерге чейин өзүнчө алып жазабыз. На дегендеги нунун нисваны өзүнчө алып жазабыз. Ифтах деген жерге кошточка коебуз дагы. Фи'л амр мабниюн аля сукун. Sükunga mabni emnege degese liittisalihi bi nunun niswa nunun niswaga ulaşkandığı üçün ne degendegi nunun niswany özünçe alıp жазабыз koşto çekip koyup turup domirun muttasil mabniyun ala al fatha fi mahalli raf'i fa'il dep жазабыз inşallah. Al kutuba degen bu жерде emne olur? Maf'ulun bihi emneni degen soruğa жооп берип аткан үчүн maf'ul bihi boldu. Üçüncü aval. Amr, fi'l amr. Sükunga mabni bolgon üçüncü aval. İza ittasala bihi domir min domair nasb. Baya jogorda ötülgön. Domair nasblar. Maf'ulduktu, toluktuştuktu bildirgen nemeler ulaşsa. Domirler ulaşsa. Alar kaysılar le? Ya el mutakellim, ha el gayba, na el maf'uliyya. Mına uşular. Misal, idribni, meni jazala, meni vur. İdribhu, anı jazala. İdribna, bizdi jazala. Mına uşular. Karagan bolsoňuzlar. İdrib, süйлөmübüzdün, etişibиздин akırka tamgası bul jerde ba boltat. Ba sükun koyulat. Emne üçün dese maf'ul, toluktuştuktu bildirgen domirler gelip ulaşkandığı üçün. Uşul jerde kantip taldanat. İdrib degen özünçe alıp жазылат. Fi'l amr mabniyun ala sukun, sukunga mabni liittisalihi. Emne üçün ise liittisalihi birincisinde. Liittisalihi bi ya el mutakellim. İdribni degende ya el mutakellimge ulaşkandığı üçün. İdribhu, anı vur degende. Liittisalihi biha el gayba. İdribna liittisalihi bina el mef'uliyye. Mef'uliyye, fa'aliyye mes. Mına uşul üç aval. Üç nemede avalda sükunga mabni bolot. Em uşul jerde el mef'uliyye de atabız. Mına uşul domir kantip taldanat dese baytan beri biz ayttabız da jogordaçı. Misalı katabat degende ne de aytıldı? Fi'l domir bayağı ta marbuta domir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il dedik de. Bu jerde bizdin domir muttasil ulaşıp kelgen domirler ne oldu? Fa'il boltabı, je maf'ul boltabı. Maf'ul boltadı. Demek bu jerdeki atatoştor kantip taldanat dese misalı idrib hu degen alıp karayla. İdrib hu degende ha özünçe жазылат. Domirun muttasilun mabniyun ala ad-damma. İdrib hu degene domirun ala ad-damma olat, mabniyun ala ad-damma olat da. Fi mahalli raf'i deyiz bize, nasbi deyiz. Fi mahalli nasbi al mansuba balında maf'ul bihi degen
вазифаны аткарат да бул жердечи. Себеби эмнеге? Кимди деген суроого бул жерде who деген домир жооп берип атат да биздечи. Мисалы мен сизге эркек киши болсо бул жердечи. Идриб деген эркек кишиге келет да. Эмечи? Fi'l amr бул жерде эркек кишиге кетип атат да. Идрибху дегенде мен бир жанымдагы бир эркек кишиге айтып атам, аны жазала деп айтып атам. Кимди деген суроого каршымдагы адам жооп бере атабы же аны дегендеги ал дегенне жооп бере атабы? Албетте аны дегендеги ха ал гайба жооп бере атат. Идрибху дегенде. Ошондо домир muttasil mabniun ala dhamma fi mahalli nasbi al maf'ul bihi. Maf'ul bihi деп айтабыз, а? Эмнени кимди деген суроого жооп беребиз. Эми бул жерде идрибни дегенде деле идриб өзүнчө ироб болот, жогоруда айтылгандай эле. Анан ни дегендеги на бул жерде жөн эле тамга харфун mabniun ala al-kasr la mahalla lahu min al-i'rab деп коебуз. Бирок я не деп талданат. Домирун muttasil mabniyun ala as-sukun, sukun бар ал жерде. Ни дегендеги касра, нун тамгасынын касрасы. Яда бул жерде sukun бар. Mabniyun ala as-sukun في محل رفع بلاو جواب في محل رفع ماس بول жерде فاعل بول жерде белгилүү домир анта болот. Домир мустатир تقديره أنت болот. Сен деп. Бул жерде في محل نصب مفعول به болот да. اضربنا дегенде бизди жазала дегенде на аластагын домирун muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul bihi болот. Кимди деген суроодо эй сен бизди жазала. Кимди? Бизди жазала. Демек maf'ul bihi болот. На дегендеги домирун muttasil. Демек кетти. Эми экинчи абалы fi'l amr жогоруда сүкүнгө мабни болду да. Эми фатхага мабни болот. Качан десе, биринчи ида иттасала бихи нуну тавкид ас-сакила. Бизде могул жерде мына кызылга жаңы белгиледим. Нуну тавкид ас-сакила менен нуну тавкид ал-хафифа бар. Эки нерсе бар. Буну кантип түшүндүрсөк? Буну мындай кылып түшүндүрсөк. Бир мисал, тамаша катарында бир мисал айтып кетейин. Араңыздарда бирөөңүздөрдүн балаңыздар бар. Балаңыздардын аты ким деп коелу? Балаңыздардын Тынчтык деп коелу. Арабызда Тынчтык деген атты көтөрүп жүргөн байкелерибиз болсо кечирип коесуздар. Мындай эле мисал бул. Тап болбойсуздар. Ошол атыбызыма келди. Тынчтык деген балаңыздар бар. Ал үйдө не кылып отурат? Телефондо бир нерсе көрүп отурат. Бирок күн уже чак туш болуп калды. Чаркарда малдар сугарылып элек. Siz emne deysiz? Birincisinde aytasız. Tınçtık balam var. Uylarda sugarıp koy dep birincisinde aytasız. İkincisinde dağı telefonga alaksıp biraz oturuverse ikincisinde ne deysiz? Tınçtık var maldardı sugarıp koysam dep kayra aytasız. Dağı telefonga telefon çıkıp oturuverse dağı alaksıp. Üçüncüsünde ne деп айтасыз? Элиңе туруп калайын тынчтык турсаң деп кайра дагы бакырасыз да турабы? Үч абал болуп атат да бул жерде. Үч абал болуп атат. Биринчисинде балам деп айтып атасыз. Тынчтык балам бар сугарып койсоң деп мындай неме тил менен айтып атасыз да. Жумшак тил менен. Экинчисинде бир аз катуураак айтасыз. Тур бар кылып койсоң, үчүнчүсүндө анда да катуураак айтып атасыз да. Ошондой эле араб тилине дагы мына ушундай неменин даражалары, буйрук этиштин даражалары. Мындай неме болот. Арасында айырма болот. Мисалы, уктуб ал-ваджиба деген өзүнчө, уктубан ал-ваджиба деген өзүнчө, уктубан ал-ваджиба деген өзүнчө. Мисалы, сен жаз деп бир аз күчөтмө мааниси бар. Сен сөзсүз жазбасаң болбойт деген үчүнчү деңгээлдеги күчөтмө неме бар. Тамгаларды колдонуп күчөтмө маанисин дагы күчөтүүдө колдонулган тамга бар. Биз
жөле жекелик түрдө колдонуп аткан фи'л амр буйрук этиш бул эң алдыңкысы. Баягы балам деп эркелеп аткандагысы бул уктуб ал-важиба дегени мына ушул эң жөнөкөй түрү. Бирок андан дагы бир аз күчөтө турган болсок, ортоңку деңгээлде нуну тавкид ал-хафифа деген бизде тамга бар. Мына ушул тамганы койгон болсок, бир аз сөздөгү буйруктун мааниси бир аз күчөйт. Мисалы, уктубан ал-важиба десек, жазып койсоң тезирээк деген сыяктуу да. Үй тапшырманы тезирээк жазсаң деп бир аз күчөтмө формасы. Ал эми бизде 3-чү деңгээлдеги нуну тавкид ал-сакила деген бар. Бул хафифа дегени бул жерде алты деле айтып турат да бул жердечи. Al-Khafifa деген хафиф деген жеңил деген сөз. Маанисичи хафиф деген жеңил деген сөз. As-Saqil деген оор деген сөз. Бул жерде аты деле айтып турат. Нуну тавкид al-Saqilаны улаштырган болсок, анда таштиди менен айтабыз да. Уктубанна al-Wajiba. Сен үй тапшырмаңны сөзсүз аткар деген маани жатат бул этишибиздин астындачы. Мына ушундай. Демек, бизде فعل الأمر مبني болот фатхага биринчи абалы إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة же экинчи абалы إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة эки абал мына ушул نون التوكيد الثقيلة менен نون التوكيد الخفيفة улашкан болсо мисалда турат биринчисинде نون التوكيد الثقيلة улашканда уктубанна الواجبة уктуб деген жерге чейинки ба тамгасына чейинкисин өзүнчө жазабыз дагы фи'л амр мабниюн ала ал-фатха уктубанна ал-важва дегенде ба тамгасынын аракети не болот? Фатха болот да. Мабниюн ала ал-фатха li-ittисалихи bi-нун ат-тавкид ас-сакила. Уктубанна дегендеги нун ат-тавкид ас-сакила. Андан кийинки тамганы өзүнчө алабыз. Анна дегендеги нун тамгасын өзүнчө алабыз. Аны кош чекит коюп туруп, мына ушинтип жазабыз. Харф мабниюн ала ал-фатха ла махалла лаху мин ал-i'раб. Бизде харфтар эч кандай немеде талдоодо анын эч кандай орду жок. Ла махалла лаху мин ал-i'раб. منا وش نجد حرف جواب نون التوكيد الثقيلة مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. الواجبة دي بالاسم مفعول به منصوب. منا وش نجد إيكن شوالنداغ أكتبان دي خير أكتبا أكتب دي خير وش نجد فعل الأمر مبني على الفتحة لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة جواب الثقيل وغم الخفيفة والضد جانا نون өзүнчө жазылат дагы нун тавкид ал-хафифа десек болсо жол харф мабниюн ала ас-сукун болот бул жерде уктубан ал-важиб болот да сукун мабниюн ала сукун ла махалла лаху мин ал-i'раб анын i'рабта талдоодо бир абалы немеси жок бир орду жок эми үчүнчүсү фи'л амр мабни болот бизде хаз өчүрүп салуу деген жогоруда айттык да харф илля депчи орлуу тамганы өчүрүп салууга мабни болот дедик. Бул мындай: эгер орлуу тамгалар этишке улашып келген болсо, эң акыркы тамгасы улашып келген болсо, анда ал этиш му'талл ахир деп аталат. Му'талл ахир деп аталат. Мына ошол абалда эгер ошол этишке сиз буйрук бере турган болсоңуз, анда ошол эң акыркы иллет тамгасын, орлуу тамганы алып салуу, өчүрүп салууга мабни болот. Мына ушундай. Мисалы, إذا كان الفعل معتل الآخر فعل معتل الآخر акыры орлуу тамга болгон болсо, анда акыркы иллет тамгасын өчүрүп салабыз. Бул жерде мисалы имши мин хуна деп жазылып турат. Имши мин хуна. Имши эмес болсо. Демек, бул этишибиздин негизи өткөн чакта
мәшә болгон. Келер чак жана учур чакта ямши болгон. Карасак акыркы тамгасында оорлуу тамга бар. Акырында оорлуу тамга бар. Мына ушул оорлуу тамганы өчүрүп салган болсок, мына ошондо этишибиз туура болгон болот. Этишти буйрук этишке туура айландыра алган болобуз. Бул жерде өз негизи маша ямши дегендин мааниси мындай да, кетти, кетип жатат. Же болбосо эми кетет. Эми бул жерде сен бул жерден кет деген бир маанидеги немени айта турган болсок, буйрук этишти чыгара турган болсок, имши мин хуна. Имши деп созулса анда туура эмес. Имши мин хуна. Фе'л амр бул жерде немеси турат? Талдануусу. Фе'л амр, ал амр этиши, буйрук этиш. Мабниюн, мабни. Бирок эмнеге? Хаз харфул илля. Хаз харфул илля. Неге десе, лианнаху му'таллул ахир. Себеби анын акыры оорлуу тамга болгондугу үчүн. Экинчи мисалыбыз келди бул жерде. Уддууллаха, сен Аллах Таалага дуа кыл дейт. Бунун өткөн чагы даа болгондо ал дуа кылды. Ядуу болгон сен дуа, ал дуа кылып жатат, дуа кылат. Эми сен дуа кыл дегенде биз нени айттык? Эгер этишибиз акыркы тамгасы му'таллил ахир, алиф, же вау, же я болгон болсо, анда буйрук этишти бергенде ошол оорлуу тамгадагы алифти, же вауны, же яны алып салабыз, болду. Этишибиз толук түрдө буйрук этишке туура өңүттө айландыра алдык деп айтабыз да. Эми бул жерде карасак, ядуу дегенде вау бар болуп атат. Вау тамгасы бар болуп атат. Жогоруда кайсы тамга болду эле? Ямши дегенде я тамгасы болду. Бул жерде ядуу дегенде вау тамгасы турат да. Эми буйругубуз ошол эле вау тамгасын өчүрүп салсак болду. Буйрук этишти толук түрдө аткара алдык дейбиз да. Уддууллаха. Уддууллаха. Демек бунун талдануусу кандай болот? Фе'л амр мабниюн аля хадф харфул илля лианнаху му'таллул ахир. Себеби анын акыры оорлуу болгондугу үчүн биз оорлуу тамганы алып салдык деген маани жатат бул жердечи. Кийинки мисалыбыз ис'a байна сафа вал марва. Ажылыктын амалдардын бирөөсү ас-сa'ю байна сафа вал марва. Марва жана сафа жана марванын ортосунда чуркоо. Эми бул жерде айтып атабыз да бирөөгө. Ис'a байна сафа вал марва. Сен марва сафа жана марванын ортосунда чуркагын деп. Ис'a өз негизи өткөн чагы жана келер чак жана учур чагында, са'a болгон өткөн чагында, яс'a болгон учур чак жана келер чагында. Карасак, му'таллул ахир бил алиф болуп атат да. Жогоруда неге мабни болду? Неге акыры му'тал болду? Яга болду. Экинчисинде вауга болду. Экинчисинде вауга болду. Эми үчүнчүсүндө алифке му'тал ахир болду. Алифкечи. Демек ошол алиф тамгасын өчүрүп салабыз, болду. Буйрук этиш туура чыкты деп баа берилет. Ис'a байна сафа вал марва. Ис'a деп өзүнчө алабыз дагы. Фе'л амр мабниюн аля хазф харф илля лианнаху му'таллул ахир деп жогорудагы сыяктуу айтыла берет. Демек, төртүнчү фе'л амр хазф харф нун, нун тамгасын өчүрүп салууга мабни болот дейт. Кайсы учурда? Биринчиси, иза иттасала биги алифул иснейн. Экилик түрдөгү алифул иснейн улашса. Мисал, бул жерде мындай да. Антума дегенде, антума. Мисалы ишроб дегенде бул жерде эч кандай бир ататоочу улашпайт да, туурабы? Бирок экилик түрдө жана көптүк түрдө. Женский роддун жекелик түрүндө, экинчи чактын жекелик түрүндө жана экинчи чактын экилик түрүндө жана көптүк түрүндө. Мына ушул учурларда учур чак жана келер чагын караган болсок, нун бар да. Мисалы кандай? Антума тактубани.
Entum taktubuna. Anti taktubina. Mına uşular var da. Entuma taktubani kayralay. Seneki kız degene. Mına uşul avaldarda deydi. Eğer ötkön çağında nun tamgası bar etişleri bolgon bolso, buyruk etişinde anın nunun öçürüp saluğa mabni bolot. Buyruk etişte nunun öçürüp salabız. Taktubani degende nunun öçürüp salabız. Etişimiz tuğra öngüttö fi'l amrga aylangan bolot. Misalı uktuba болып қалады да, сонда нунын өшіріп саламыз. Бұл жерде тактубани мисалға уктуба ал-ваджиба, сен екеуің тапшырмаңды атқар дедік та. Ошол жерде уктуба дегенде уктуб деген ба тамгасына чейин өзүнчө алып жазабыз. Анан бунун талдануусу фи'л амр мабниюн аля хазф харфил нун тамгасын өчүрүп салууга ал мабни болгон. Sebebim nege? İttisalihi bi alifil isnayn. Ekilik türdü bildirgen alifke ulaşkandığı üçün. Mına uşu. Hem alifil isnayn'de özünçe alıp yazabız da bu yerde. Domirun muttasil mebniyun ala sukun. Sebebi onun üstünde sukun var hep biliyoruz. Fi mahalli raf'i fa'il. Fi mahalli raf'i fa'il. Eğer bu yerde mına uşul tutaşıp belgen alif жоқ, bu yerde açık ele oktup bolatkan bolsa, анда неме болмокта? Домирун мустатир болмокта, фаилчи, этишибиз көмүскөдөгү ата тооч болмок. Жок, бул жерде уктуба дегендеги домир муттасил ачык келет. Домир улашып атат ачыкчы. Мына ошондук үчүн домир муттасил деп аталат. Алиф мабниюн аля сукун фи махалли рафи фаил деп атайбыз. Экинчи учуру хазф харфы нунга мабни болгон экинчи учур. Ида иттасала бихи ваул жама, көптүк түрдөгү вау улашса антум дегенде. Негиз өзү көптүк түрдүн силер, жигиттер дегенде көптүк түрдүн учурчак жана келер чагын алып караганда эмне болот? Тактубуна болот да, тактубуна. Мына ошол жерде буйрук этишке айландырганда анын акырындагы нунду өчүрүп салабыз. Мына ошондо хазф харфы нун болот дагы этишибизге туура буйрук этишти айткан болобуз. Бул жерде мисал уктубу ал-ваджиба болгондо болот да. Уктубу ал-ваджиба, силер жигиттер тапшырмаңарды аткарып жазгыла. Бул өз негизи яктубуна болуп ката жазылып калыптыр бул жерде. Taktubuna болот. Бул жерде өз негизи тактубуна болгон да. Силер дегенде, бирок бул жерде нунду өчүрүп салдык. Демек, бул жерде этишибиз мабни болду аля хазф харфы нун. Мындай нерсе болсун да ар бирибизде эгер силер деген көптүк түрдө bir buyruk etiş aytılgan bolsa, автоматически hazf harfı nun деп айтышыбыз керек. Biz mına эки нерсенин айырмасын билишибиз керек. Эки нерсенин айырмасын билишибиз. Катабу дегендин талдоосу менен уктубу дегендин талдоосун билишибиз керек. Айырмасынчы. Катабу дегенде fi'l madi болгон биринчи айырмасы. مبني على الضمة والضم لاتصاله بواو الجمع بقولنا لاتصاله بواو الجمع. Бирок бул жерде айырмасы fi'l amr болот биринчи айырмасы. Экинчиси مبني على حذف حرف النون болот. مبني على الضمة деп эгер бирөө буйрук этиште силер деген көптүк түрдө буйрук этишке бирөө مبني على الضمة деп жазып койгон болсо буйрук этишке анда ката да. Kata de verip есептелинет. Себеби неге? Себеби ал bu учур чагында жана келер чагында яктубуна деп нун менен кошуп жазылганда, ошол нунду өчүрүп салууга мабни болот буйрук этиштин көптүк түрүндө. Ошон үчүн катабу деген менен уктубу дегендин айырмасын билип жүрүшүбүз керек.
экзамендерде эгер экөөнү чалкаштырып жазып койгон болсок, анда биздин жообубуз туура эмес болуп калат тилекке каршы. Үчүнчү абалы. Харф нунга мабни болгон үчүнчү абал жана сабагыбыздын бүтүшү мына ушул менен бүтөт. Иза иттисала бихи я ал мухатаба анти тактубина дегендеги эгер нун улашкан болсо, я ал мухатаба. Бул жерде уктуби ал ваджиба болот да. Сен кыз, булардын бардыгы буга чейин өзү негизи сарфта өтүлгөн нерсе болчу. Жекелик түргө кантип, жекелик түр эгер мускерот болсо кантип неме талданат, неме болот, буйрук берилет. Экилик түр болсо кантип буйрук берилет, көптүк түр болсо кантип буйрук берилет. Эгер сүйлөмөбүз жекелик женский роддун жекелик түрү болсо кантип буйрук берилет. Экилик түр болсо кантип буйрук берилет, көптүк түр болсо кантип буйрук берилет. Бул сарфта өтүлгөн нерселер. Ошон үчүн ал нерсеге неме болбодук, токтолбодук. Эми бул жерде сен кыз деген жака түшүп аткан болсо, мындайча айтканда, экилик түрдүн жекелик формасына, экилик женский роддун жекелик түрүнүн, женский роддун жекелик түрүнүн сен кыз деген формага түшүп аткан болсо, мына ошондо уктуби деп айтылат. Фе'л амырдачы уктуби деп айтылат. Бирок анын өткөн чак, учур чак жана келер чагына кайткан болсоңуздар, өз негизи тактубина болгон да. Мына кызыл белги менен белгилейли. Кызыл белги менен белгилеген болсок, мына ушул өз негизи учур чак жана келер чагында тактубина болгон да. Бирок буйрук этишке өзгөрткөндө, жанагы жогорудагыдай эле нун өчүрүп салгандай эле буда дагы нун өчүрүп салабыз. Мабдиюна харфу нун деп аталып калат. Уктуби дегенде мына ушул. Мына ушул менен иншалла сабагыбыз бүттү. Биринчи, мына бул Телеграмда суроо болгон болсо, колуңуздарды көтөрсөңүздөр, микрофонуңуздар ачылат. Сурооңуздарды угуп жатабыз немеден. Телеграмдан. Телеграмдан суроолор барбы? Немеден? Zoom'dan kimde суроо болсо, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анда эмесе Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Азыр бул сабактан Телеграмга суроолор, тесттер жайланыштырат. Ал тесттер бардыгы эле суроо неме берип атат. Суроо берип атат. Ошол тестти сөзсүз аткарышыбыз керекпи? Сертификат алганга бир зыяны же пайдасы тийеби депчи? Жок, анын сертификат алганга пайдасы же зыяны тийбейт. Ал сертификат алганда өзүнчө бир суроолор жазылат. Ал болгону өзүңүздөрдү өнүктүрүү үчүн гана, өзүңүздөрдү сыноо үчүн гана жазылып аткан суроолор. Кирип өзүңүздөрдү канчалык деңгээлде сабактан пайда алып атасыздар, өзүңүздөрдү бир сынап көрүңүздөр иншалла. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Сабагыбыз азыр бизде акыйда сабагы болуп аткан, буга чейин ошол акыйда сабагын устазыбыз, Телек устазыбыз бүтүрдү. Ошол күн бошоду. Админдер менен келишип, ошол бош күнгө сабагыбызды коёбуз. Иншалла аптасына 2 жолу окуганга аракет кылабыз. Келерки бир айдын ичинде толук бүтүргөнгө аракет кылабыз. Өз негизи сабагыбыз 26 майда башталган. План боюнча 26 июлда бүтүш керек өз негизи. Иншалла келерки ай ичи толук бүтүргөнгө аракет кылабыз буюрса. Сабактын экинчи сабак кайсы күнгө коюлат, аны группага жарыялап коебуз иншалла. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Келерки сабактарда көрүшкөнчө.